Саламатсыздарбы достор. Мен Динара Абдрахманова. Бүгүн сиздерге могу капсуланын курсу канча деп көп сурайсыздар, ошого жооп берип кетейин. Бул курсу канча? Бул сиздердин өзүңүздөрдүн ооруларыңыздарга жараша, сиздердин организмиңиздерге жараша бул. Эгерде сиздердин ооруларыңыздар көп болсо, анда көбүрөөк ичишиңиздер керек. Эгерде ооруларыңыздар аз болсо, анда азыраак ичип койсоңуздар болот. Мисалы, сиздер ооруну профилактика лечение кылганга караганда профилактика кылып койсо, мындай аз эле ичилет да, туурабы? Лечение кылганга караганда. Анан муну сиздер ичкен сайын сиздердин ооруларыңыздар кете берет. Мисалы, сиздердин бул ар кайсы органга мындай өтөт да, мисалы башка өтөт, анан женский жакка өтөт, анан өткө, бөйрөккө, жүрөккө, анан ашказанга чыгса, ошентип бүт ооруларга өтүп, бүт ооруларыңыздар кете баштайт. Ошондуктан сиздер канчалык ичкен сайын сиздердин ооруларыңыздар кете берет. Канчалык ичкен сайын сиздердин клеткаларыңыздар жаңылана берет да. Канчалык ичкен сайын сиздер жашара бересиздер. Ошондуктан сиздер муну, мисалы, сиздер алманы жеп туруп жебей койсоңуздар, алмага керектүү болгон баягы витаминдерди ала албай каласыздар го. Как ошондой эле да болчу, мунун составы мөмө жемиштер, коз карындар болуп аткандан кийин. Ошондуктан мунун зыян жагы жок, канчалык көп ичсеңиздер ошончолук жакшы. Болсо только пайдасы болот, бирок зыян жагы болбойт.